13 жыл мурда болгон. Бул окуу жылы аяктап, анда мен 15 жашта болчумун. Ош базардын радио үйүнө жумуш издеп баргам. Ал жактан Айгүл деген аялды кезиктирип, ал мага Казакстандан жумуш сунуштап калды. Айлык акысы жогору болгондуктан мен дароо эле макулдугумду берип, жашоо шарты, тамак ашы, жол акысынын бардыгын фирма төлөп бермекчи болгон. Ошол себептен мен макул болуп кетүүгө даярдыгымды айтып, үйүмө барып, үйүмдө эч ким жок болгондуктан кийимдеримди чогултуп, туулгандыгым тууралуу күбөлүгүмдү алып, автовокзалга келип, мен келгенде ал жакта менден башка дагы 9 киши болгон. Ошолордун баардыгы чогулуп, биз автобуска отуруп Казакстанга кеттик. Биз келгенде эле билдик, эч кандай фирма жок экенин, кара жумушта иштейбизди. Эртеси күнү эле келип 2-ден 3-төн адамдарды сатып алып, биздин көзүбүзчө эле акысын төлөп алып кетип жатышты. Менин жанымдагы кош бойлуу эже экөөбүз эле калдык. Бизди жанындагы кошунасына сатып жиберди. Мен ыйлап, чырылдап үйүмө кетем дегенимди эч ким уккан жок. Айгүл мага айтты, пока келген жол акынын акчасын иштеп бермейинче эч жака кетпейсиң. Айла жок макулдугумду берип, эң эле кичинекей мен болгондуктан деги эле уккан бир да адам болгон жок. Ошол себептен сарайдан 2 орун бөлүп беришти бизге. Биз ошо кош бойлуу эже экөөбүз ушул жерде жашап, иштеп калдык. Аларга баары бир болчу, биз эмне болуп жатабыз. Биз таң аткандан күн баткан чакты иштешибиз эле керек болчу. Ошол себептерден бош убактыбыз түнкү саат. Ал убакыттын ичинде ким эмнени кааласа ошонун баарын кылып кетишчү. Эч ким деле чыгып болушуп бир койгула деп сөз айткан деле киши болчу эмес. Тамак аштарыбыздан 1 айга ченелүү гана 1 литр май, 1 килограмм макарон, un, картошка, ушундай оокаттарды эле алып келип беришип, ошонун баардыгы 1 айга жетиш үчүн бизде свет да жок болчу. Биз сарайдын жанында очокто эле тамак бышырып, өзүбүз ошентип тамактанчубуз. Биз ошол жакта участкага кайрылып, өз аракетибизди көрөлү деп ойлосок, арызданган күндө деле колуна акча карматып коюшса кетип калчу. Баягы эле биз уртокмокко алынып калып калчубуз. Качып кетүүгө мүмкүн болгон, бирок бизди кайра кармап келип коюшкан. 1-2 ай өткөндө биз 6-7 киши болуп чогулуп, бизге казактар айтышчу, ашууну ашсаңар Кыргызстанга түшөсүңөр деп. Биз ошол айтуу боюнча эле түндөсү баардыгыбыз чогулуп эле болгон тамак аштарыбызды жыйнап алып, тоон аралап качып кеттик. Бир жумача тоонун үстүндө жүрдүк. Жол билбегендиктен бир жерде 5-6 жолу тегеренип, ушундай эмелер менен жүрүп өттүрбүз. Анан 3 күнгө жеткенден кийин биздин тамак аштарыбыз түгөнүп, чөптүн тамырларын, кары суу аралаштырып, ошо колубузга эмне тийсе ошонун баарын жеп эле келдик калган күндөрү. Анан тоонун башынан ылдый жакта агып жаткан суунун жанына түшүп, ошол жактан суу ичип, бир аз эс алып, анан кийин дагы жолубузду улайлы деп жүрсөк, ат менен бир кыргыз чыгырдап киши келаткан экен. Биз сүйүнүп, аябай ойлодук, что биз Кыргызстанга келип калдык деп. Көрсө, ал киши өзү түбү Кыргызстандан туулуп өскөн казак киши экен, ошо жайлоого, ошо Казакстандын ашуусуна чыккан. Ошону кезигип калып, ошонукуна барып, бир жумача боз үйдө биз турдук. Жарымсы башка жакынкы айылдарга кетип, иштеп кетишти. Биз ал жакта кош бойлуу эже экөөбүз калдык. 3-4 күнчө ошол жакта туруп, анан биз да жакынкы айылга барып, ошол жактан жумуш издеп, жол кирегиге акча издеп
таап алып кетели деген үмүт менен ошол жака барып анан бир абышкалардыкына туш келип ошол жакта жашап иштеп жардам берип баштадык. Алар бизге жол киреги акча издей башташты. Биз качып кеткенден кийин бир 2 жума, 2,5 жума өткөндүр убакыт. Ошол убакыттын ичинде биздин жердеш Кыргыз байке ошол эле абышкалардын жанындагы жакынкы поляда иштечү, ошол бизди камап берип 5.000 сом, 5.000 теңгеге сатып салды, что биз ошол жакта жүргөнүбүздү. Анан келип эле уруп чыгып, кармап алып, машинага салып бизди алып кетишти. Түндө чыгуу тап башташты. Түндө качып кетпегилдей болуп. Күндөр өтүп, кош бойлуу эже көз жарды. Сарайдын ичинде бир жардам болгон жок. 15 жаштагы мен, 19 жаштагы дагы бир бала бар болчу биздин жаныбызда. Ошол экөөбүз көз жарганы жардам берип ушул жерде турдук. Эже кыз төрөдү, тилекке каршы наристе каза болуп калды сарайдын ичинен эле. Ары жактагы кичинекей бир чуңкур бар эле, ошол жака эле алып барып көмүп койгонго туура келди. Башка колубуздан эч нерсе келген жок. 4 ай толугу менен поляда иштеп жүрдүм. Анын ичинен 2 айын ар кайсы жерлерде, детский приемникте 18 жашы жете элек балдар үйүндө жүрдүм. Кыргызстанга кетүүнү күтүп. Бизге ошо биз барган абышка жардам берип, ошол милицияга заявление жазып, кантип бизди алып кеткендерин айтып берип, ошо болгондой жазып берди. Анан милиция келип бизди ошол жактан ошол күнү түнү Курамдын ичинен алып чыгып, Ысык деген шаарга алып келип, ошол жакта териштирип баштады. Ким кайсыл жактын жараны, эмне себептерден келгенибиз ушуларды эметип. Бир аз убакыттан кийин ошо 18 жашы жете элек балдар үйүнө мени тапшырып беришти. Мен балдар үйүнөн апам менен эжем келип алып кетти Кыргызстанга. Мен Кыргызстанга келип жеткенде аябай кубанычта болдум, өз үйүмдө, өз жеримде. Акыркы күндөрү мен оюмда ойлогом болду. Мен бул жактан калдым окшойт, башка адамдарга окшоп эле ушу 10 жылбы, 8 жылбы, канча жылбы ушу акыркы күндөрү таптакыр эч бир оюма келген эмес, что үйүмө келип бул жакта жашап калам. Ошол үчүн эле ошондой эле сезим болду, ошол кубанычтуу, башка эчтеке эле болгон жок.